Косметолог, дерматолог врачтар сизге беттеги безетки, пигменттик так, бурыштар жана куперозду ичтен кетирүүнүн эң оңой жолун айтпай жатышат. Мунун жашыруун сырын билүү үчүн видеону аягына чейин көрүңүз. Баарын тажрыйба жүзүндө көрсөтөбүз. Алгач идишибизге сууну куябыз, андан соң күрүчтү салып аралаштырабыз. Үстүнө йодду куябыз дагы аралаштырабыз. Бул биздин организмибиз. Биздин организм учурда тазаланбагандыгына байланыштуу токсиндер, шлактарга толуп калган. Врач, дерматолог жана косметологдор белгилегендей, беттин сулуулугу бул ички организмдин тазалыгы. Эгер ички организмибиз ичинен уландырып жаткан зыяндуу заттар менен булганып, бүтөлүп калса, ал сыртка бетибизге безетки, угри, пигменттик тактар, купероз жана эрте бурыш түрүндө чыгат. Мындай абалда сырттан канча кымбат крем сыйпасаңыз дагы ичтен тазаламайын пайдасы жок. Ичеги карын оорулары, алсыз иммунитет, айыкпаган кайталанган оорулар, өнөкөт, чарчоо көйгөйү, витамин С жана цинксиз чечилбейт. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле биз сунуштаган витамин С жана цинк сууну дароо агартып койду. Демек бул азыктын ичимдери жакшы жыйынтык бере алат деген сөз. Анын үстүнөн кайра эле йодду куюп көрөбүз. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Демек С витамини жана цинк бул өзүнө чейинки жана өзүнөн кийинки баардык зыяндуу нерселерден коргойт.